Кеңеш өкмөтүнүн сунган колу жамандык үчүн эмес экенин түшүнүшүбүз керек. Урматтуу салтанаттын катышчылары, Абдыкадыр Орозбековдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөдө эч ким тана алгыс тарыхый орду бар. Анын элесине тазим этип, ысымын урпактарга улуу сөз катары жеткирүү ар бирибиздин парзыбыз. Ал элди, жерди сүйүүнүн, мекенге таза кызмат кылуунун бийик үлгүсүн калтырып кетти. Кыргыз элинин улуу инсанын өмүр жолу бизге жана биздин келечек урпактарыбызга өрнөк болушу абзел. Кыргыз элине ынтымактуулуу дөөлөт катары айтып келген улуу аталарыбыздын керезин ал эртеби кечпи акырында чындык келерине ынанган. Качанды бир убакта кыргыз эли өз алдынча өлкө, көз карандысыз мамлекет, эркин эл болоруна ишенген. Акыркы деми калгыс кыргыз мамлекетин түндүгүн көтөрүп, өз өлкөсүнүн келечеги үчүн өмүрүн сайып койгон тарых инсандын элеси замандаштарыбыздын урпактарын эс тутумунда түбөлүк жашап калуусу керек. Ошондо гана ата бабаларыбыздын биз үчүн күрөшкөн улуу жолун улап, ар бирибиз өлкөбүздүн, элибиздин келечегине салым кошууга дем күч алабыз. Касиеттүү кадамды эжелибизден журт башкарган, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө салым кошкон тарыхый инсандар чыккан. Алардын катарында Нарботоби, Полотхан, Молдонияз, Абсамат Басалиев сындуу улуу мекендештерибизди атайбыз. Узун журттун учуна, кыска элдин кыйырына Аксакал биринчи төрага деген наам менен аттын кашкасындай таанылган инсаныбыз Абдыкадыр Орозбековду өзгөчө белгилесек болот. Birinin adı Abdül, ikincisinin adı Kadir. Öküğünün adını biriktirip Abdülkadir dev at koyup kulağına azan aydılar. Бишкек шаарындагы Орозбеков көчөсү, ал эми туулуу өскөн айылындагы Орозбековдун эстелиги.